Кыргыздар сөздүн чебери, кыргызда күмүш кемери, кыргыздын салтын унутпай, кыргызча салам берели. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакты баштаардан мурда бири-бирибизге жакшы сөздөрдү айтып, жагымдуу маанай түзүп алалы. Азаматсыңар балдар. Эми бүгүнкү сабакта колдоно турган 6 эреже менен таанышалы. Биринчи, тартипти сактоо. Экинчи, бири-бирин сыйлоо. Үчүнчү, сабакка көңүл буруу. Төртүнчү, кол көтөрүп жооп берүү. Бешинчи, кунт коюп угуу. Бүгүн бизде адабий окуу сабагы. Өтүлгөн теманы кайталайбыз. Биз өткөн сабакта аба ырайын күн мурунтан кантип билүүгө болот деген теманы өткөнбүз. Суроолорго жооп берип, өткөн теманы кайталайбыз. Биринчи, аба ырайын кантип билүүгө болот экен? Экинчи, силер канаттуулардын аба ырайын алдын ала сезээрин мурда уккан белеңер. Үчүнчү, канаттуулар да өзүлөрүнүн тилинде бири-бири менен сүйлөшөрүнө ишенесиңерби? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз түлкү менен сүлөөсүн. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты түлкү менен сүлөөсүн жомогу боюнча түшүнүк алышат. Эске тутуусу, сөз байлыгы өнүгөт. Жаратылышты сүйүүгө, чынчылдыкка тарбияланышат. Жомокту окуурдан мурда түлкү жана сүлөөсүн жөнүндө маалыматтарды билип алалы. Түлкү жөнүндө маалымат. Түлкү жапайы жырткыч жаныбар. Түлкүнүн баласы бачики деп аталат. Анын териси үлпүлдөк, баалуу жана кооз. Жашоо узактыгы 3 жылдан 6 жылга чейин. Денесинин узундугу 90 сантиметрге, ал эми куйругунун узундугу 60 сантиметрге жетет. Алардын жыт сезүүсү жана угуусу жакшы өрчүгөн. Сүлөөсүн жөнүндө маалымат. Сүлөөсүн жапайы жырткыч жаныбар. Сүлөөсүндүн салмагы 8-ден 20 килограммга чейин жетет. Ал аскаларды байырлайт. Жолунан чыгып калса, ит, мышыкка да кол салат. Жем издеп 1 суткада 30 чакырымга чейин жол жүрөт. Жашоосунун узактыгы 15-20 жыл. Эми китеп менен иштейбиз. Түлкү менен сүлөөсүн. Түлкү суу жээктеп келе жатса, алдынан сүлөөсүн чыгат. Саламатсыңбы түлкү? Дейт сүлөөсүн. Саламатчылык сүлөөсүн. Ай, сенин териңдин жакшынакайын карачы. Ушундай жалтырак болуш үчүн сен эмне кыласың? Эч нерсе деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасайсың. Кантип? Үйрөтчү. Үйрөтөм, деди түлкү ичинен күлүп. Тиги муузду көрдүңбү? Ошого барып жат. Күнү түнү турбай жатсаң, мендей жалтырак болуп каласың. Балдар, сүлөөсүнүн териси эми чын эле түлкүнүкүндөй кооз, жалтырак болуп калабы? Эми жомогубузду андан ары улайбыз. Сүлөөсүн сүйүнүп кетип, муузга барып жатат. Жатып тоңуп калат. Ой, түлкү, түлкү, мен үшүп кеттим.
Жат, жат, жалтырак болосуң. Териң калыңдап, жүнүң жалтырак болот. Ой, түлкү, түлкү, чыдабай баратам. Чыда, чыда. Сүлөөсүн чыдабай кетип, туруп жүгүргүсү келди. Бирок мууздан ажырай албады. Көрсө куйругу муузга тоңуп калыптыр. Сүлөөсүн баардык күчү менен жулкунат. Куйругу үзүлүп кетет. Ошентип куйруксуз качып жөнөйт. Ошондон бери баардык сүлөөсүндөрдүн куйругу кыска болуп калыптыр. Балдар, силерге жомок жактыбы? Анда эмесе суроолорго жооп берели. Биринчи, түлкү сүлөөсүнгө туура кеңеш бердиби? Экинчи, куу түлкүнүн сөзүнө ишенген сүлөөсүнгө кандай баа бересиң? Үчүнчү, түлкү менен сүлөөсүндү дос деп атоого болобу? Дос болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуу керек? Азаматсыңар балдар. Үй тапшырма, жомокту окуп келүү жана сүрөтүн тартуу. Саламатта калгыла балдар.